Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз адабияты 5-класс. Сабагыбыздын темасы аялдын акылы. Жаңы сөздөр менен таанышабыз балдар. Айылдагы кыздарды чогултуп, нече күндүк жол, жандырмагын жандырууга, талаадан отун алып жүргөн, эки маал чубайсыңар, байкуш дагы ууп калсын, кошу ээрчитип алышты. Көрдүңөр балдар, ушул сөздөрдү катыштырып жомокту окуйбуз. Биз мурдагы сабакта акылдуу кыз жомогунун 1-бөлүгүн өткөнбүз балдар. Хан эмнеге ыйлады деген темада 1-бөлүгүн окудук. Эми балдар 2-бөлүгүн окуйбуз. Аялдын акылы. Ошондо хан айылындагы кыздарды чогултуп 3 ооз табышмак айтты. Күн батыш менен күн чыгыштын ортосу нече күндүк жол. Асман менен жердин ортосу нече күндүк жол. Калп менен чындын ортосу нече күндүк жол. Жандырмагын жандырып келүүгө 3 күн мөөнөт берди. Кыздар табышмакты таба алышпай, күндө хандын үйүнө чубап кайтып жатышты. Бир күнү талаадан отун алып жүргөн чор таман кедейдин чолок эти кызы: "Эжекелер, күндө 2 маал чубайсыңар, кайда барып жүрөсүңөр?" деп сурап калды. Анда бир кыз: "Бул байкуш да ууп калсын" деп хандын табышмагын айта кетти. 3 күн мөөнөт берди эле, 3-күнү бүттү. Таба албай бара жатабыз, деди. Кедейдин кызы: "Эжекелер, мен дагы силерге кошулуп барайын" деди. Кыздар кошу ээрчитип алышты. Хан: "Табышмакты ким тапты?" деп сурады. Кыздардын эч кимиси үн чыгарбастан турушту эле. Кедейдин чолок эти кызы туура калып: "Ханым, табышмагыңызды мен чечтим" дегенде, хан: "Чечкениңди айтчы" деди. Кыз: "Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу 1 күндүк жол. Анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Экинчи табышмагыңыз асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай. Анткени кашыңызды көтөрүп өйдө карасаңыз асман, кабагыңызды түшүрүп ылдый карасаңыз жер көрүнөт" деди. Үчүнчү табышмагыңыз калп менен чындын ортосу 4 гана эли. Кулак менен укса калп, көз менен көрсө чын. Кулак менен көздүн ортосунда 4 эле ыраактык бар деди. Хан табышмагын таптырып жиберип: "Эми бир ооз табышмак айтайын. Ошол табышмакты тапкан кызды алам" деп табышмагын айтты. Кордук деген эмне? Муңдук деген эмне? Зарлык деген эмне? Дагы 3 күн мөөнөт берди. Кыздар үйлөрүнө барып, күндө 2 маал келип, бири да табышмак чече албай убара болуп кайтып жатышты. 3-күнү хан таба албагандар үчүн кыздардын башын алмакчы болду. Ошондо мурунку табышмакты тапкан кедейдин кызы туруп: "Ханым, сөзүңүзгө кулдук. Табышмагыңызды таба албай калган үчүн кыздарда эч айып жок. Баарыбыздын башыбызды алганы жатасыз. Ичибизден бирөө таап кетсе, бардык кыздар ажалдан калганы турат. Бирок ал кызды сиз чаңганы турасыз" деди. Хан: "Жок, сөзүм эки эмес. Табышмакты туура тапкан кызды алам" деди. Анда чолок эти кыз: "Эмесе мен таптым" деп чече баштады. Кордук деген оору болот. Муңдук деген өлүм болот.
зардык деген жокчулук ханым деди. Хан кыздын табышмакты тапканына ыраазы болуп, ал кызды жанына калтырып, калган кыздарды үйлөрүнө жиберди. Кыздар ажалдан калдык деп сүйүнүшүп үйлөрүнө кайтышты. Хан кедейдин кызын жакшы кийиндирип, нике кыйдырып, аялдыкка алып, эми ургачы болсоң да акылдуу экенсиң, башка бирөөгө акыл үйрөтпө. Акыл үйрөтүп койсоң, анда экөөбүз эрди катын болбой калабыз деди. Бир күнү хандын бир жигити күнөөкөр болуп айласы кетти. Айылдагылар хандын аялына барып, абалыңды түшүндүрсөң, акыл таап ошол куткарат дешти. Жигит хандын аялына муңканып келип, ханга күнөөкөр болуп калдым деп акыл сурады. Аялдын боору уруп, жигитке акыл үйрөтүп, кимден үйрөндүң десе, мен экенимди айтпа деди. Жигит аялдын үйрөткөн акылы менен кутулуп кетти. Аны хан ким үйрөттү? Айткын, айтпасаң өлтүрөм дегенде коркконунан, сиздин аялыңыз айтты эле, деп чынын айтып берди. Хан аялына келип, убадабыз бар эле. Мен ыраазы болоюн, сен мага ыраазы болгун. Аздыр көптүр жолдош болуп бирге турдук. Эми тактымды кой, таажымды кой, андан башка каалаганыңды алып кет, деди. Аялы, жакшы болот, бул сөзүңө рахмат. Мен бир тамак жасайын, бирге олтуруп ичели, андан соң кетейин деп тамакты жедирип, ханды мас кылып уктатып, тактысын, таажысын калтырып, эки аргымакты арабага коштуруп, ханды арабага салып, даңгыр жол менен чаң ызгытып, коңгуроону шарактатып алып жөнөйт. Бир маалда хан көзүн ачса, аялы жанында, өзү бир башка шаарда жүрөт. Хан чочуп кетип, ой, мени эмне кыласың десе, аялы, ханым, сөзүңүз эки болбосун, тактымды кой, таажымды кой, башка каалаганыңды ал дедиңиз, айткандарыңызды калтырдым. Андан башка сүйгөнүм сиз экенсиз, сизди алып келдим, деди. Хан өзүнүн сөзүнө жыгылыштуу болуп, аялы менен бирге жашап калган экен. Көрдүңөр балдар, анда силер дагы ушул жомокту окуп, суроолорго жооп бергиле. Анда кандай суроолор бар балдар? Хан үйлөнүү үчүн кыздарга кандай шарт койду? Кедейдин кызы табышмактарды кантип жандырды? Хандын аялы жигитке кантип жардам берди? Хан аялы менен эмне себептен ажырашпай калды? Көрдүңөр балдар, ушул суроолорго жооп жазгыла. Жана ошондой эле жомокту окуп, айтып, видеого тартып, WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Саламатта калгыла.